Ошондой эле урматтуу мусулман пайгамбарыбыз 4 түрдүү адам бейишке кирбейт деген. Бейишке кирбейт, бейиштин ичинде жыргалчылыктардын даамын көрбөйт деген. Биринчиси, эң эле биринчиси, мудминул хамр, аракка тооба кылбастан ичип жүргөн адам. Бизде көбүнчө могу хадистерде арак ичкен адам десе, адамдар бай алкаштар түшүнүп алат. Тынбай бай арак ичип турат жагандай эмес. Аракты кичине ичип коет майрамдарда, тойлордо, кечелерде, же болбосо дагы бир ушундай иш-чараларда кичине ичип коет, тооба албастан, токтотпостон кийин ошентип ар бир жерде ичип жүргөн адам болсо, ошолор да кирет да. Пайгамбарыбыз мудминул хамр деген арак менен алектенген адам деген сөз да. Арак ичкенин токтотпостон, тооба кылбастан ичип жүргөн адам. Экинчисин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Вакилу риба", риба менен тамактанган адам. Сүткорлук менен өзүнө тамак таап жеген адам, ырыс таап жеген адам. Үчүнчүсү вакилу малил ятим, жетимдин мал мүлкүн жеген адамдар. Жетимди кордоп, зордоп үстүнөн билдирбестен мал мүлкүн жеген адамдар. Төртүнчүсү ата энесине ак болгон адамдар дейт. Ата энесин нааразы болгон адамдар. Атасы же апасы андан нааразы болсо, ушул адамдар, 4 түрлүү адамдар бейишке кирбейт, бейиштин жыргалчылыгында көрбөйт деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, төртүнчү айта турган нерсе, пайгамбар хадисин айтты: "Вайл маазиф", музыкалык аспаптар, музыкалар көбөйгөн учур деди. Кыяматтын астынан музыка деген нерсе аябай көбөйүп кетет. Музыкалык аспаптар түрү менен чыгып баштайт, тарайт деген. Жана айткандай эле бүгүн биздин заманда ошондой эле болуп калды. Музыка маданият. Музыканттардын даражасы бийик болуп калды. Музыканттар делдер акчага сатып алып калды. Бекер эмес, акча төлөйсүң, төлөгөндө да кымбат төлөйсүң. Барып жалдап, артынан очередке туруп, жалбарып, анан кийин алып келесиң. Демек, музыкалык аспаптар арам. Музыка ырдоо арам, пайгамбар тыйган да.